все равно бизде үмүт бар болчу, под домашний арестке чыгарат дегенчи. Нуркожоевич менен Камчыбек Тырышаевичти азыркы мына ачык айтканда мына биздин акимдин аракетин, мэрдин аракетин бул билимсиз жасаган аракеттер деп айтса болот. Башка айтканда президенттин саясатына каршы, президентти коомчулукка дагы уят кылды. В том, что они перекрывали дорогу, такого не происходило. Саламатсыздарбы урматтуу Репортер KG YouTube каналынын көрөрмандары, сиз кайрадан Элүүнү программасын көрүп жатасыз. Мен аты жөнүм Адилет Эркинбек уулу. Учурда мен Октябрь райондук соттун алдында турам. Сот саат 12ге жакын бүттү. Анда эмесе сиздер менен чогуугалы адвокаттар жана жакындары эмне дейт? Сот бүттү, буюрса эми 10 күнгө деп 17-сине чейин калтырылды деп азыр сот эме кылып койду. Чечим чыгарып койду. Анан все равно бизде үмүт бар болчу, под домашний арестке чыгарат дегенчи. Эми жолдошум ошо 5 адамдын арасында өз үйүмдү коргойм деп чыккан болчу негизичи. Үйгө техника келип, могу снос болот деп үйгө жакын калганда чуркап чыгып, анан кармалып калды. Өзүм катыша алган жокмун, чакырабыз ооба киресиң деп атып, бирок жабык болуп калды. Башка кабинетте болуп калды. Жакындардан жок, эч ким кире алган жок. Келгеним саат 4-тө бул жака келдим. Саат 5-те сот башталат деген, 5-те башталган жок. Анан тигил бул дело келе элек, материалдар келе элек деп турдук күтүп. Ошол азыр саат түнкү саат 12 болуп атат, 12ге чейин күтүп, бала менен ушул жерде жүрдүм. Негизи үмүтүм бар болчу, хотя бы ушул үй камагынан чыгарат дегенчи. Себеби дегенде эми күйөөм бакчыда баарыбыздачы. Кредит дегендей баарыбызда бар. Ошол Ал жерде эң негизгиси 136 жер ээси болгон экен убагында. Алар гектарчиктер ошол жерлер ар кимис өзүнүн жер аянтына байланыштырып туруп, жерлерди 36%тен ошо инфраструктурага, мектеп, бала бакча, ФАП, мечит, жолго чыгарышып туруп, калганын ар ким өзүнүн ошол жер тилкесинин үлүшүнүн эсебинен 4 сотуктан участокко бөлүп алышкан экен. Анан ошол жер ээлери ошол өзүлөрү ошондой мыйзамдаштыруу аракетин трансформацияда ичара сүйлөшүп макулдашып туруп, анан карапайым элдерге сатып башташкан да. Башкача айыл чарба багытына жерлер мыйзамсыз элдерге сатылган да. Жөнөкөй адамдар үйлөрдү сатып алып, үйлөрдү куруш иштерин жүргүзүп, 2022-жылга чейин салып жашагандар болгон, 2022-жылдан кийин бүгүнкү күнгө чейин үйлөрдү салып, акыркы жылдары эле мына трансформацияны өткүчө токтоп турууга деп, Бишкек шаарынын аймагын өткөндөн баштап курулуш иштери токтотулган да. Анан эң акыркы жагдай боюнча ошо дагы кайталап коеюн, ЖИСтин сотрудниктери менен чогуу келишип, элдер тыкыз иштеп, трансформацияга ар бир өзүнүн үлүшүнө келип, кимге таандык экенин көрсөтүп, тастыктоо иштери жүрүп аныкталган. Анан калган аракеттин арасында булар ошол экинчи этап менен 149 үй өттү, калган экинчи этап менен өтөбүз деп жакшы үмүт менен турган мунапыстын эсебинен. Ал эми бул ишти ушул айыл өкмөт, акимият тарабынан, мэриянын кызматкерлери тарабынан ушундай элге ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн эл ошого ишенип жүргөн. А ошол ишеништин артында кечээки акыркы мына кечээ мурда күнү Бишкек шаарынын Октябрь райондук администрациясы тарабынан атайын 2022-жылкы президенттин жарлыгы боюнча 2021-жылдан баштап курулган жерлер калыбына келтирилсин деген жарлыкты колуна алышып, бул деген 2022-жыл чыкса, быйыл 25-жыл болуп атат да. 3 жыл аралыкта аткарылбастан кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күндө ошол элге курулуш куруп, ошол жерде ошол курулушта жашап жаткан адамдардын бир сөз менен айтканда чоң резонанс жаратып койду да. Элдер эмнеге шоковой болуп паникага калдырышты? Себеби 2022, 23, 24, 25-жылга чейинки салынган үйлөр бузулат, баштап калыбына келтирилет деген түшүнүктөн улам ошол эле учурда укук коргоо органдарын алып келип, 2-3 автобус менен чогуу элдердин астына ошол жерде андан бир күн мурун аким келип, Жанбек деген эл менен сүйлөшүп, бүгүнкү иш чара мында, эртең ушул саат ушул убакытка эртең менен 14го келгиле деп элдерди өзү чакырган экен. Ушул жерден жолугушууну сүйлөшкөн экен, ошол Айсуу магазинин астынан. Ошол жерге дагы анан эртеси күнү эл ошол аким менен жолугушкан келген кезде баягы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан ушул оор техникалар менен ошол түрттүрүү иштеринин аракетинде техникалар менен келгенде
элдерге ачык айтышыптыр. Ушул 22 жылдан баштап бүгүнкү чейин курулган үйлөр бузулуп калыбына келтирилет деп. Ошого элдер паника калып, өзүлөрүнүн мүлктөрүн сактоо аракетинде уюшуп турган. Бул эми бай окуяга чейин. Анан ошол учурда бул жерде мыйзам деле бузуу жок. Чынында бул жер шаардын башкы планына кирген эмес. Айыл чарба багытындагы жерлер. Анан эми баягы мэр сүйлөп атпайбы неме депчи? Жанагы коммерциялык аймактар бузулду депчи. Коммерциялык аймактар бузулду деген менен аркасындагы ошол үй куруп алган 22 жылдан баштап 25 жылга чейин элдердин жашап аткан үйлөрүн бузулуп кайра калыбына келтиребиз деген сөздү угуп, эл паника калтырып, ошондон анан өзүлөрүнүн жерлерин сактоо аракети башталды да бул жердечи. Анан ошонун жыйынтыгында баягы провокаторлор болду ар кандай ортодо. Башкача айтканда укук коргоо органдары менен ошол жерде жергиликтүү 172 контурдун тургундарынын ортосунда түшүнбөстүктөр болуп кагылышууга барышты да. Анан жыйынтыгында биздин ушул азыркы биздин бийлик жетекчилери Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Тыршаевичти азыркы мына ачык айтканда мына биздин акимдин аракетин, мэрдин аракетин бул билимсиз жасаган аракеттер деп айтса болот. Башкача айтканда президенттин саясатына каршы, президентти коомчулукка дагы уят кылды, саботаж жасап, азыр эл аралык деңгээлде азыр өтө жаман акыбалга алып келип койду да 2 күндөн бери. Элдин нааразычылыгын аябай күчөтүп салды. Азыр комментарийлерди окусаңар 800дөн ашык просмотр болуптур, 1 миллионго жакын. Ошонун бир 90% каргап атат. Жергиликтүү элди укук коргоо органдарынын бийлик өкүлдөрүн каргап атат да. Башкача айтканда биздин бийлик жетекчилерин уят кылып. Ошондуктан ага карабай бир где-то 18 адамды административдик неме менен алып чыгыштыр. Баягы айып менен 3000 сомдон штраф салып кече чыгарышыптыр. Андан сырткары 5 адамга Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 279 беренесинде иш козгошуптур. Башкача айтканда жеңил кылмыш. Жеңил кылмыштарын өзүнүн камакка алуу тартиби боюнча бөгөт коюу чарасын бүгүн алып келишти. Кармалгандыгын, мыйзамдуулугун текшериш. Баягы 105 беренеде сот өзү эске алыш керек болчу да. Башкача айтканда кылмыш жеңил болуп турса, бул өздүгү аныкталбаса, турук жашаган жер болбосо, жеңил кылмыш менен келгенде бул прокурор дагы бул тергөө алып баратканда бөгөт коюу чарасын камакка алуу түрүн албоо, башкы эркинен ажыратылбаган түрүн тандатыш керек болчу да. Ага карабай, алар болсо камакка алуу түрүн участвующий соттун катчу прокурор дагы ошону айтып атат. Башкача айтканда, жеңил кылмыш менен камакка алуу түрүн тергөө сурап келсе, прокурор аны колдоп атат. А сот дагы алардын өтүнүчүн жарымдарлай канааттандырып, бүгүнкү күндө 10 күнгө камакка алды. 5 тең. Анан арасында азыр 5-нун бирөөсү азыр эсин ооп жыгылды биякта. Ага карап азыр биз скорый чакырдык. Скорый келип карап атат азыр. Башкача айтканда азыр бул жерде жөнөкөй карапайым эл, башкача айтканда айыл чарба багытында жер болсо, Бишкек шаарынын ген планы чыга элек болсо, ал жер шаардын муниципалитетиге карабаса, ал жерге башкы план түзүлө элек болсо, жерлер трансформациялык мыйзамдаштырыла элек болсо, каяктагы жол? Айыл чарба багытындагы жерлер каяктагы жол? Же болбосо соттун чечими менен барыш керек болчу. Ал деген жеке менчик. Алардын жер ээлери бар аларда. Айыл чарба багытында болгону дагы. Ал жерлерди деген соттун чечими менен барып, алар эскертүү берип, билдирүү берип, талап кылып, милдеттендирип, колуна кагазын карматып кетиш керек болчу. Биздин акимияттын Октябрь райондук административ аймактык башкармалык жетекчилери, акимдердин билимсиздиги жана мыйзамды түшүнбөгөндүгү президентти уят кылгандагы саясат болуп калды. Аларды укук коргоо органдарын пайдаланып, булар элди, карапайым элдин өзүлөрү куруп, өзүлөрү пешенеттер менен иштеп, акча таап, участокто сатып, 5-10 жылдап салган үйлөрүн буздурганга булар ошого алып барып коюшту. 2022 жылкы немеге жарлыкка ссылка кылып атат буларчы. 2022 жылкы ссылка болгон менен алар мурда айткан да, ал жерлер деген кайра трансформация 2-3 этап менен болот деп. А трансформация 21 жылга чейин гана көрсөтүлгөн да. А бирок элди алдабаш керек болчу. Ну, сегодня состоялся вердикт суда в отношении 5 задержанных с Гугджар, вот с инцидентом, совершенным в Гугджаре. Поэтому вердикт суда 2 разных судей один и тот же. То есть получается сегодня 7 августа
до 17 августа, получается, на 10 дней их мера пресечения было содержанием под стражей. Мотивировка суда заключается в том, что якобы они будут препятствовать следствию, и, возможно, они могут уехать куда-либо, то есть самоустраниться. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что данный вердикт суда, в принципе, вот в отношении одной женщины, которой было 60 лет, имеет 4 детей, семью и постоянное место жительства. Кроме того, она пенсионерка. Боролась за вот эти все 5 людей, боролись за свои нарушенные права, то есть те нарушенные права, которые датировались именно с марта месяца в правоохранительных органах. В правоохранительных органах они обратились за тем, что были обмануты. Вот, считают, что обманувшие люди мошенниками. Возбуждение уголовного дела не состоялось. Октябрьский районный РУВД посчитала, что в действиях вот указанных лиц, то есть Кулмурзаева, так нету никакого состава преступления. То есть по факту мошенничества не подтвердилось. Я полагаю, что это совсем другое дело, но сегодняшнее положение задержанных именно связано с этим, ну как бы с этой историей. То есть с самого начала считают, что они не признают вину о том, что воспрепятствовали действиям властей. То есть там они перекрывали, якобы вина была в том, что они перекрывали дорогу. Такого не происходило. Вот, и я считаю, что в любом случае 10 дней тоже мы посмотрим, что произойдет дальше. Нам, конечно, закон дает право обжаловать данное решение. Мы считаем, что воспользуемся этим положением. Хотя все-таки я считаю, что мы будем сидеть и ждать. Дальнейшие наши действия будут продолжены здесь же, в Октябрьском суде, в течение 10 дней. Как решит, какой будет вердикт дальнейшего суда, я пока еще не прогнозирую, поэтому будем ждать. Урматтуу көрүүчүлөр, чечим кандай чыккандыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Адлет Эркинбек уулу болдум. Репортер KG'ге катталганды унутпаңыз.